Аллах Таала сурак күнү өзүнүн мээрими, ырайымы жана каалоосу менен ар бирибиздин баардык кетирген күнөөлөрүбүздү, ширктен башка баардык кетирген күнөөлөрүбүздү кечириши мүмкүн. Ошол кечириле турган күнөөлөрдүн арасында дагы бир өтө маани берүүчү бир күнөө бар, ал башка бир адамдын акысына кирүү. Эгер бирөөнүн акысына кирген болсоң, ошол адам сени кечирмейин, Аллах Таала сени кечирбейт. Бул жаратканыбыздын адилеттүүлүгү. Буга өтө чоң маани беришибиз керек жана жалгыз адамдан дагы бир жамаатты ушактоодон өтө алыс болушубуз керек. Себеби элестетсеңиз, бизде азыр трайбализм деген нерсе бар. Оштуктар мындай, аркалыктар мындай деп элестетсеңиз, өз жаныңды өзүң куткара албай, сурак күнү эптеп бейишке кирип кетсем деп жүрсөң, 3 миллион Ош эли келип, Оштун тургундары келип сенден өзүнүкүн сурап алат. Элестетсеңиз, же аркалыктар, же өмүрүңдө бир өзбек элин жамандап кетсең, 35 миллион өзбек калкы келип сени эптеп септеп турган абалыңда 35 миллион сообуңду өзүнө алып, же күнөөсүн сага оодарып, же сен жасашы мүмкүн. Же европалыктарды жамандайбыз, же америкалыктарды жамандайбыз, же өзүбүздүн эле бийликте канча адамдар бар, ал жактан жакшысы дагы бар, жаманы дагы бар. Ошол себептен өзүбүздүн тилибизди тыйганды үйрөнөлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кепилдик берди эле, эки тишинин ортосундагы жана эки санынын ортосундагы мүчөгө кепилдик бере турган адамга 5 кепилдик деп. Ассаламу алейкум.